Саламатсыздарбы, ардактуу радио угуучулар, сиздер угуп жаткан биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат алуу программасы. Дүйшөмбү күнкү Таң Түз эфирде сиздер менен учурашып жаткан Гүлжан Каражанова. Режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов. Өлкөдө 1 марттан баштап экологиялык укук бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам күчүнө кирет. Тартип бузуулар жөнүндө кодекске киргизилген өзгөртүүлөр экологиялык талаптарды сактабагандыгы үчүн айып пулдарды кыйла жогорулатат. Тагыраагы экологиялык экспертизадан өтүүдөн баш тарткандарга, фитосанитардык нормаларды бузгандарга, уулуу калдыктарды сактоо жана ташуу эрежелерин бузгандарга, айрыкча эске ала турчу дагы бир жагдай экологияга зыян алып келчү таштандыны мыйзамсыз ыргытууга, сууну пайдалануу эрежелерин бузгандарга жана дагы бир катар мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча айып пулдун көлөмү көтөрүлдү. Ал арада Бишкек шаарынын мэриясы дагы бир катар айып пулдардын өлчөмүн көбөйтүүнү сунуштап жатат. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Алардын ар бири тууралуу биз бүгүн айтып беребиз. Студияда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык техникалык кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Букаров жана Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Азат Ракымов. Ошондой эле биздин катарыбызга дагы бир жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызматкери отурат. Абай мырза, өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Мен экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык контролдоо бөлүмүнүн улук инспекторумун. Саламатсыздарбы, ардактуу меймандар, студияга кош келдиңиздер. Албетте, ардактуу радио угуучулар, шаардын тазалыгы, жаратылыш ресурстарын сактоо, коргоонун маанилүүлүгү учур маселеси жана эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп турат. Орун алган көйгөйгө өзүңүздөр дагы салым кошуп өтөбүз десеңиздер, анда биздин кеде байланышсаңыздар болот. 39 21 90. Албетте бул Бишкек шаарынын коду 312 менен башталат. Дал ушул номерге чалсаңыздар болот. Мындан сырткары биз азыр биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан дагы онлайн чыгып жаткан кезибиз. Ал жерден дагы пикир калтыруу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Баса бизди биринчи радионун Facebook'тагы баракчасына Бегайым Абдыкадырова чыгууга көмөк көрсөтүп жатат. Анда Жеңиш мырза кепти дал ушул айып пулдар жөнүндө кепти баштап берсеңиз, кандай болгон эреже болуп атат, негизи эле мурда кандай эле, эми 1 марттан баштап канчага жогорулайт, ар бири жөнүндө кеңири токтосоңуз. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу радио угуучулар. Бизден бирден бири болуп бул укук бузуулар жөнүндө кодекстин эмнеге өзгөртүү киргиздик. Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, азыркы учурда Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо артыкчылыктуу милдеттерин болуп саналат. Бул Кыргызстандын эмес, бул дүйнө жүзүндө да бул практикада жүрүп жатат. Эмнеге дегенде азыр жаратылышыбызды, өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү көздүн карайыбыздан карабасак, кийинчерээк бул татаал иштердин мааниси болуп калышы мүмкүн. Бизден бирден бири болуп бул жазанын корголошу мүмкүн. Бүгүнкү күндө бул мыйзам бузуучуларга эскертүү катары кызмат кылат. Жогорку мындай жазалар ишканалардын мындай бул милдеттери мындай өзүлөрүнүн жоопкерчилигин, штрафтын санкциянын бийикирээк койгонубуз бул алардын жоопкерчилигине бир жакшыртат деп ишенебиз. Бул мыйзам менен биз ден бир болуп штрафты эле көбөйтүүдөн эмес, бул өзүңүздөргө маалым болгондой 2021 жылы мамлекеттик органдардын арасында реформа болгондо ошол жакта мыйзамдарды дал шайкеш келтирүүгө максаттардын бири болгон. Да экинчиден бул өзүңүздөрдүн маалым болгондой азыркы күндө да өлкө башчыбыздын Садыр Нуркожоевичтин бир нече жарлыктары бар. Ал жакта дагы ушул экологиялык айлана чөйрөнү коргоо максатында көптөгөн тапшырмалар коюлган министерстволорго. Биз өзүбүздүн как ошол мамлекеттик ыйгарчу укукту айлана чөйрөнү коргоо максатында биз ушул мыйзамды иштеп чыгып, азыркы Кудай буйрса ошол 1 марттан баштап күчүнө кирип иштеп баштайбыз. Ошондон ары биз өзүбүздүн милдеттерибизге жараша бул мыйзамдарды так жана жүзөгө ашырабыз деп ойлойбуз.
Ар бир жөнүндө токтолуп өтсөңүз, албетте бул жерде көптөгөн эрежелер боюнча бузуулар бар турбайбы, ооба. Эми бул жерден ар бирине токтолуп өтсөк, кыскача айтсак, бул экологик экспертиза жөнүндө мыйзамдарды өзгөртүүлөргө, там штрафтарды көбөйтүшүн алып келгенбиз. Эмнеге дегенде, бирден бири бул себептери азыркы күндө ишкерлик субъекттер экологик экспертизаны өткөргөндө, албетте баарын айтып кетпейбиз. Кээ бир ишкерлик субъекттер бар, мына жоопкерчиликти жакшы албай, ошо экологик экспертизанын талаптарын жакшы аткарбай, ошол убакта дагы ошо айлана чөйрө көптөгөн терс таасирлерин алып келип жатат. Ошонун бирден бири болуп ушул экологический мамлекеттик экологик экспертизадан өтүүдөн баш тартуу жана талаптарын аткарбоо боюнча беренеге биз 150 бул жеке жактарга, 300 бул юридикалык жактарга штрафтын көбөйүшү ушул себептерден келинди дейм. Жана ошондой эле биздин өзүңүздөр билгендей, 24 декабрдын 2021 жылдын 338 Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын ошо экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын жобосу бар. Ошол жактарда бизде бир нече функционалдык милдеттерибиздин бизге тапшырма коюлган. Ошол эле беренелер киргизилип атат кошумча. Ошонун бирин атап кетсем, бул жана улуу өнөр жай калдыктарын жана өндүрүш жана керектүү калдыктарын сактоодо, жайгаштыруу жана ташууда, пайдаланууда зыянсыз жана көмүүдө экологиялык талаптардын бузуу. Бул биздин жободо бекитилип, бирок бул укук бузуулар кодексинде берене болуп жок болуп калганда, ошону биз милдеттерди күчөтүү тартибинде бул статьяларды ошол кошулуп кеттик. Дагы эмне дегенде, бул жерде болсо кыскача айтып кеткенде, өзүңүздөргө маалым болгондой жана дагы баскага белгилеп кетким келет. Бүгүнкү күндө мусорлук таштандыларды пайдаланууда жана эксплуатациялоодо биздин жободо да бекитилген. Бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан дагы контролдо жүргүзүлүп кетет. Бирок биздин жобого түздөн түз милдеттерибиз болуп, биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте таштандууларды катуу контролго алууга ушул берене дагы кирилип жатат укук бузуулар кодексине. Булардын айыппулдары мурда кандай эле, азыр кандай болуп атат? Мисалы үчүн, ал айыппулдар дагы бүгүнкү күндө абдан маанилүү болуп атат да. Ошол ар бирине мындай кыскача токтолуп, мисалы, жалбыракты өрттөгөнгө мынча, же болбосо мисалы токойду кыйганга мынча дегенде. Бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу тарабы менен жана биздин мекеменин жеке жактарга Абай мырза кошуп койсоңуз болот. 115 150 ошол 115 беренени айтып атпайсыздарбы, мен дагы кошулуп кетейин. Ал боюнча биз ошо мэрия тараптан сунуш киргизип атабыз азыркы учурда айыппулун көтөрүү боюнча. Ал 115 берене укук бузуулар кодексинин белгиленбеген жерлерге таштандылар таштоо жана өрттөө. Ал мэрия тарабынан ошол беренени айыппулун бир баскычка өйдө жогорулатуу боюнча сунуш киргизилип, азыркы учурда коомдук талкууда болуп жатат. Бир эле баскычка дегенибиз ошо эсептик көрсөткүч менен көргөзүлгөн белгиленбеген жерге таштандыны таштоо боюнча биринчи бөлүгүндө ошол 115 берененин жеке жактарга 55 эсептик көрсөткүч, бул 5,5 миң сомдук айыппулду түзөт. Юридикалык жактарга 170 эсептик көрсөткүч, 17 миң сомдук. Ошол эле берененин экинчи бөлүгүндө 7,5 миң сом бул өндүрүштүк өнөр жай калдыктарын таштаган үчүн, жеке жактарга 7,5 миң сом, юридикалык жактарга 23 миң сом болчу. Азыр бир баскычка дегеним ошол 17 миң сомдук айыппул биринчи бөлүгүндөгү 23 миң сомго барабар болот. Үчүнчү бөлүгү болсо ошол биз жогоруда айткан таштандылар жана башка тыюу салынган заттарды өрттөө боюнча 23 миң сом болсо, азыркы учурда 28 миң сом. Юридикалык жактарга, жеке жактарга 7,5 миң болчу. Дагы бир баскычка өйдө жогорулатуу боюнча мынакей азыркы күндө сунуш берилип жатат. Албетте бул Азат мырза ошондой эле көрктөндүрүү жана таштандуу боюнча салынган айыппулду 30 күндүн ичинде төлөгөндөргө жеңилдиктер да бар турбайбы? Албетте биз бул эмне себептен ушундай
айыппулду жеңилдетүү, скидка мындайча айтканда кылган биздин сунушубуз буга чейин ушул беренеде 114-115 беренеде жогорку айткан эскертүү деген жаза чарасы бар болчу. Эскертүүгө же ушунча өлчөмдөгү айыппулга алып келет деп турчу да. Эскертүү деген жаза чарасын алып салганыбыз себеби ушул Бишкек шаарында азыр бүт бардыгына маалым. Көрктөндүрүү эрежеси 2009 жылдан бери иштеп келет. Бардыгына деген эскертүүлөр, түшүндүрмө иштер жүргүзүлүп келген. Ушул Бишкек шаарында бир дагы чарба субъектиси же болбосо жеке жактардагы айыппул салынбагандар калган эмес да, ушул беренелер мененчи. Анан ушул кодексте турат го, эскертүүлөр берип кете бербейсиңерби деген көп талаш тартыш маселелер жаратып атат да. Анан бирден бир жагы коррупциялык схемаларды жоюу боюнча дагы бул мамлекеттик жана ошондой эле муниципалдык органдар боюнча мисалга алып кетсек, жөнөкөй тили менен бир жактан бир арыз же кайрылуу келсе, ошол эле мамлекеттик же муниципалдык орган тарабынан барып туруп айыппул салынды, протокол түзүлдү деп жооп берип коюшу мүмкүн да. Протоколдун номурун ушул күнү деп туруп, ушул берененин биринчи бөлүгү менен ушундай деп. Болбосо ошо жаза чарасы эскертүү болуп кеткен да. Чын-чынында ошол жактан айыппул салып жаза чарасын көрүш керек болчу. Ошондой көрүнүштөрдү алдын алуу максатында анан ушул аң сезимин көтөрүү боюнча ушул айыппулдарды көбөйтүү деген ушул бул укук бузуучуга эле мындай оор келбесе, эч качан укук бузбаган эрежелерди, тартиптерди, айтор мыйзамга баш ийген адамга бул коркунуч алып келбейт да. Анан дагы бир жагдай, ушул Бишкекте жана жол уруксатсыз оңдоо иштери деп атпайсыздарбы? Андан сырткары ар кандай мындай мыйзамсыз курулуштар боюнча дагы деген айыппулдар жөнүндө кеп болуп жатыр. Ал кандай болгон көрүнүштөр? Ушул биздин сунушталган мыйзам долбоорунда ушул Бишкек шаарындагы жолдогу жүргүзгөн оңдоо иштериндеги талаптарды сактабаган үчүн, өзү убагында аткарбаган үчүн айыппулду тоже жогорулатуу боюнча сунуш берилип атат да. Ал болсо жолду уруксатсыз оңдогон дегенде мындай жолду уруксатсыз оңдогон жеке тараптар да барбы жагында? Оңдогон деген ичинде жердин астындагы коммуникацияларды оңдоо боюнча түтүктөрдү, суу түтүгү болобу, канализация, газ, электричество тартышат да. Ошол жакта өзүнүн тийиштүү кандай десем ушул коммуникациялардын оңдогон учурда жарандар кете өзүнүн үйүнө киргизиш үчүн жолду бузган учурлар болуп калат. Ушул Бишкек шаарынын аймагында ордер берилет. Ушу атайын талаптар менен. Ордердин өзүнүн талаптары бар. Кечкисин жарык коюп, элдер өтө турган жер болсо атайын кичинекей бир көпүрөлөрдү коюп бериш керек. Ленталар тартылып, атайын ким тараптан кайсы убакытка чейин жумуш жүрүп атат деген маалымат, баннерлер илинип туруш керек. Анан ошол коюлган талаптагы убакыт менен өздүрү бүт жумуштун баарын аякташы керек. Мисалга алганда, ошол эрежелерди сактабагандар да өтө көп. Бишкек шаарынын жарандарынан ушул маселе боюнча көп кайрылуулар келет да. Бул жакта мындай иш жүргүздү эле. Ал иштен кийин мынча күн чоюлуп кетти, асфальт басылбай калды, брусчатка төшөлбөй калды деп кайрылуулар көп келет да. Бузган боюнча ошол жер кайра оңдолбой калды деген албетте мындай көрүнүштөр Бишкек шаарында кеңири кездешкен көрүнүштөрдүн бири. Биздин угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак, кулакчындарды кийип алсаңыздар. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы, Гүлжан? Угуп атабыз, рахмат. Бу Кыргызстан мына 30 жылдан ашты, 35 жылга жакындап калды эгермен жүрүп алгандан бери. Ошондон бери эскерте берип, мына президентибиз тоого барып мусор терип калды. Карабайсың биздин сен келди. Эми эскертүү дегенди токтотуш керек да. Күнү көрө менен телевизордо айтып атат, китаба алат. Эми эскертүү деген болбош керек. Сразу наказать эткиле. Мисалы менен өлкө мамлекеттердики алып эмкин ошону айта албайсың. Мисалы Сингапурда айтып берчи, мына конокторуна суроо берейин. Сингапурда канча мына штраф канча мусорду ыргытсаң туура эмес жерге. Мына аны угуп атабыз. Эми ошондой кылбайсыздар, сыйпалата берип. Мына бүт Кыргызстандын шаарды ғой Бишкектин, айгерин страшно, жолдун боюнун барсаң бүт мусор. Эч ким эчтеке жооп бербейт. Бул Кыргызстандын мойнуна баштык байласаң да жерге түшпөйт экен да. Мен таң калдым да бул. Качан бул жалаңсыз аба, эскерте берип, эч ким укпай алган. Эскертпеш керек. Буларды только
строго наказать штрафты мындан да көбөйтүш керек. Болмаса тазаланбайсыз. Мен такай айтамын, Кыргызстанда мына министрликтер көп. Тартип министрлигин бир уюштурбайдыр. Тартип министри болсо, ана тартип болот. Айыл жеринде жанагында тартип министри бүт карайт. Мусурун жанагы азылыгыня бүт жана бактын бар тип койсун, ана мал жеп атат. Караган эскиде айыл окпат, айыл башына айылдагылар как ордуна көрбөйт. Эч ким тоот. Алардын укугу жок, эч кайда айта албайт, көрсө дагы. Башкы кетип калат. Ана ошондо барып, ылдыйтан башташ керек. Өйдөтөн кылбай, ылдыйтан тазаласаңар, анан тазаланат Кыргызстан. Ошондо тартип болот. Тартип министрин киргизиш керек, актан аябай. Итак акча менен келип тагып Кудай ашыр акталар түшөт. Рахмат, сурообуз кабыл алынды. Негизи Жеңиш мырза. Жооп берип коелу кыскача. Эми угарман жакшы суроону көтөрүп кетти. Бул бүгүнчө Кыргызстанда жанатан бери ошо таштандылар боюнча бул Кыргызстанда бүгүн чоң көйгөйлөрдүн бири да. Жана ошо атап кеткендей эле жана өлкө башчысынын Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы бар жана 131 бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой 23-жылдан баштап уже 24-жылы уже бул күчүнө кирген. Азыр жана өзүңүздөр белгилүү Ысык көл областында полиэтиленовый пакеттер жана жердин баштыктары боюнча ошол боюнча запрет болуп 27-жылы бул бүт өлкө боюнча эме болот. 24-жылдан баштап бул теги Ысык көлдөн баштап 23. Бүгүнкү күндө ошол укук бузуулар кодексинин бирден бири ошол саналып, бирден ошол Ысык көлдөгү полиэтиленовый пакеттерди контролго алуу үчүн биз 24-жылдан баштап ошол өзгөртүүлөрдү киргизип, азыркы убакытта ошо штраф сала албай келгенбиз да. Эми мына бул 1-марттан баштап көлдөгү бүт полиэтиленовый пакеттерди, бүт магазиндерди ошо биздин кызматкерлер өзүлөрүнүн контролуна алып, мындан кийин эми штрафтарды ошо баштайт да. Бул жана байке дагы туура суроо көтөрүп кетти. Эми мен өзүм как жеке катары жаран биздин өлкөбүздө бул эми штрафный санкциялар өтө эле төмөн деп эсептейбиз. Көбүнчө эрезе бучулар айыппулду азыраак түшүк деп мындай айткандай эсептеп кетишет дейм. Аларга мындай төлөп коюу чоң ишкерлик субъекттерлерге 20 миң 30 миң төлөп коюш аларга кыйынчылыктар эмес да. Бирок ал жакта экологиялык айлана чөйрөнү бузуп аткан ошол 30 миңден андан да көп зыян алып келип жатат десек. Ал өтө эле чоң да. Ал 30 миң мындай айтканда ал эсептебей деле койсо болот да. Мен ошондо албетте бул желим баштыктар дегенде желим баштыктардын баарына тең эле тыюу салынабы же алардын дагы түрү барбы? Желим баштыктар аны бүт полиэтиленовый пакет ошого кирчү бүтүндөй бүт баарына ошо запрет уже. Көлдөгү жанагындай соода түйүндөрүндө сатылбайт. Сатылбайт уже. Аны алмаштырыш керек. Же кагаз эми ошо биздин кызматкерлер азыр 24-жылы основном мындай айтканда мониторинг иштери жүргүзүлүп жатты. Бүт соода тармактарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ушундай эмки жылдан баштап ошол күчүнө киргенде штрафтарды салып баштайбыз. Мындан кийин бул кагаз түрүндөгү пакеттер менен колдонуп, полиэтиленовый пакеттерди уже тыюу салууга биздин кызматкерлер өз жара иштерин жүргүзүп. Албетте бул жерде тыюу салууларда айыппулдардын көлөмү бул жерде фауна, флора жалпы эле Кыргызстандын биотүрдүүлүгүнө зыян келген учурларда дагы айыппулдар бар экен. Токой кыябы кандай болсо дагы. Туура. Албетте. Алар боюнча да мурда кандай эле айыппул? Мисалы үчүн токой кыйгандарга деле ал жерде багдарактын да түрлөрү бар эмеспи? Бул жактарда эми биз ар кандай да көбүнчө негизи биздин экологиялык тараптардан штрафтарды 15 миңден мурункусу 45 миңге чейин эле ар кандай жеке жактарга мисалы экологиялык экспертизаларды бузууда мурунку штрафтары 55 миң эсептик көрсөтүүтөн 170 бул болсо мындай айтканда 5 миң, анан 17 миң эсептик көрсөтүүч бирден ушуларды кылды. 100 эсептик көрсөтүүчүткөн 280 мисалы бул радиалык коопсуздук боюнча эрежелердин ченемдерин нускамаларын жана башка талаптарын бузуу эле. Бул жанагы бул жакта дагы бир баса белгилей кетчү нерсе,
укук бузуулар кодексине киргизип атканыбыз өзүңүз билгендей 23-24 жылы жанагы кырсыктары көп болуп жатты, жана аттракциондук. Ошол эле көлдө жана парашюттар, ошол эле биздин бул чуңкурчакта жана кырсыктар болду, өзүңүз маалым болгондой. Биз ошол министрлер кабинети бизге ыйгарым укуктуга түздөн түз функционалдык милдеттерибизге тиешелүү ушул тапшырмаларды берди. Биз ошого дагы ушул бузуулар кодексине камтып кеттик. Мисалы дегенде аттракциондук болгондо бул жана эле банандар бар го көлдө, парашюттар, ошол жактарда техникалык коопсуздуктарын талаптары аткарбагандыгы үчүн көптөгөн кырсыктар болду да. Жыл сайын мындай айтканда биздин статистика боюнча бир 30-тан 40-тан адамдардын да керек болсо өмүрү да кыйылып жатты. Ошого тиешелүү биз өзүбүздүн милдеттерибизге ылайык ошол укук бузуулар кодексине ал тарабында биз контролдоого күчөөгө алынып турат азыркы учурда. Демек, мындан ары ошол жердеги техникалык коопсуздукка көзөмөл эрежедеги талапка жооп бербесе, айып пул салынат. Айып пул албетте салынат. Дал ошол оюн зоок. Албетте салынат. Көңүл ачуучу жаргандай аттракциондорго, Ооба, бул албетте. Бул текшерип да турасыздар, мисалы. Текшерип дагы биз өзүбүздүн кызматкерлер чыгып, Ысык көлгө барып түшүндүрүү иштерин да жүргүзүлүп жатат. Эми штраф салбастан дагы биздики эң негизги былтыркы ошо 24-жылы биздин кызматкерлер түшүндүрүү иштери көп жүрүп жатты да, ошо коопсуздук эрежелерин кантип сактоодо, талаптарды мыйзамдарга кайсы мыйзамдар менен иштеп, ошол техникалык коопсуздуктарын, ошо эрежелерин ар бирин талдап, ошол боюнча мындан ары иш алып барууга биздин кызматкерлер менен ошол ишкерлик субъектилер менен маалымат иштери жүрүп жатты. Албетте, урматтуу меймандар, биз булардын ар бири жөнүндө азыр өлкөдөгү абал чалп эле. Демек, бул айыппулдардын жогорулап жатышы кайсы бир бизде ушундай орун алган жагдайлар бар болуп жаткандыгына байланыштуу аргасыздан коюлуп жаткан бул аракет десек да болот, чара десек болот. Албетте, бул тууралуу биз азыр жаңылыктардын жаңы тырнөгүнөн кийин кеңири кеп кылмакчыбыз. Быйыл Кыргызстанда 128 өнөр жай объектиси ишке берилет. Бул тууралуу экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков билдирди. Министр инвестициялык долбоорлордун алкагында 2024-жылы 800 миллион долларлык 102 өнөр жай объектиси ачылганын жана бул жылы 1,7 миллиард долларлык 128 объекти ишке киргизүү пландалып жатканын айтты. Пландалган жумуш орундарынын саны 15 миңге жетет. Ачылыштар бардык аймакта болот. Мисалы, Нарын областы боюнча жалпысынан 17 объект ишке кирет. Мамлекеттик салык кызматы салык төлөөчүлөргө алдамчылыктын жаңы схемалары тууралуу эскерти. Ага ылайык шылуундар электрондук почтага салык карызы боюнча жасалма билдирүү, ошондой эле салыктык укук бузуу үчүн жоопко тартуу коркунучу тууралуу маалымат жөнөтүүдө. Хатта шектүү платформа аркылуу пайда болгон карызды төлөөнү сунуштаган шилтеме болот. Шылуундар жарандарды иш аракети тез жана ойлонбостон жасоого мажбурлоо үчүн ар кандай кысым жасоонун ыкмасын колдонот. Бул жеке кат, жеке же акча каражатын алып келиши мүмкүн. Салык кызматы бардык салык төлөөчүлөрдү шылуундардын айла амалдарынан түшүп калбоо үчүн сак болууга жана абайлоого чакырат. 19 февралда Каракол шаарында масштабтуу экофорум өтөт. Биринчи жолу уюштурулуп жаткан иш-чарага мамлекеттик органдар, коомдук уюмдар жана бизнес чөйрө өкүлдөрү жана экология боюнча эксперттер катышат. Анын жүрүшүндө саркынды суу тазалоо боюнча практикалык чечимдер иштелип чыгып, анын жумушчу топ түзүлөт. Катышуучулар сууну тазалоонун заманбап технологиясынан тарта мыйзам чыгаруу демилгелерине чейин талкуу жүргүзөт. Өлкө аймактарына малга сайылуучу вакцина жана био каражаттар толук жеткирилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди. Жеринде жеке ветеринардык адистер планга ылайык учурда эмдөө иштерин жүргүзүп жатат. Ошондуктан мал ээлери өзүнүн жакындарынын коопсуздугу жана саламаттыгы үчүн сөзсүз түрдө мал жандыктарды профилактикалык эмдөөдөн өтүүсү керек. Негизинен мал жандыкты эмдөө жылына 2 жолу жаз жана күздө 9 ооруга каршы жүрөт.
Ат башыда алгачкы жолу лапароскоп менен 3 бейтапкы операция жасалды. Лапароскоп хирургиялык аппарат калкка сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү, операцияга болгон муктаждыктарды жеңил чечүү максатында Япон элчилиги аркылуу 7 миллион сомго берилген. Бул жабдыктын камерасы так даана көрсөтөт. Мындан ары райондук оорукананын хирург дарыгерлери лапароскоп аппараты менен операцияларды жеринде жасап, калкка медициналык жактан сапаттуу кызмат көрсөтүп, калктын саламаттыгын чыңдоого зор салым кошот. Ош шаарынын мэриясы жаңы техникалар менен толукталды. Суу ташуучу, таштанды жүктөөчү, жүк ташуучу, унаа экскаватор жана 3 автобус берилди. Алар Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасына. Ал эми автобустар болсо Жапалак, Жибек жолу жана Алымбек Датка муниципалдык айылдык аймактык башкармалыгына берилди. Автобустар аталган аймактагы окуучуларды билим берүү мекемелерине акысыз жеткирүү үчүн пайдаланылат. Кыргызстандын Франциядагы элчилигинде эл аралык тоо күнү жана Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүгүн француз коомчулугуна таанытуу максатында иш-чара өттү. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, иш-чаранын алкагында элчилик тарабынан француз альпинисттеринин сүрөт көргөзмөсү уюштурулуп, анда Хан Тенгринин карлуу чокусунан тартып жетүүгүздүн Кооз Капчыгайына чейин Кыргызстандын керемет жаратылыш пейзажы чагылдырылат. Коноктор чоң кызыгуу менен Кыргызстандын табигый кооздугун, көчмө маданиятын жана туристтик мүмкүнчүлүгүн чагылдырган видеороликти көрдү. Иш-чара Кыргыз оту ашканасынын даамдуу тамактарынын дегустациясы менен жыйынтыкталды. Каракол шаарынын жаз кечүү айылында 100 орундуу бала бакча пайдаланууга берилди. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. 2 кабаттуу 100 орунга ылайыкташкан мектепке чейинки мекеменин курулушу 2022 жылдын ноябрь айында башталган. Билим уясында бардык шарттар каралган. Ошто капиталдык оңдоодон кийин шаардык төрөт үйү ачылды. Былтыр августта башталган капиталдык оңдоо иштеринин алкагында 2 операция бөлүмү санитардык нормага ылайык оңдолду. Терезе эшиктеринин жаңыртуу менен бирге ымыркайлар үчүн бөлүм дагы кеңейтилди. Ош шаардык төрөт үйү 30 жылдан бери бир да жолу толук оңдоодон өткөн эмес. 2024 жылы оорукананы оңдоого республикалык бюджеттен 52 миллион сом бөлүнгөн. 18-20 февраль күндөрү Каракол шаарында тоо лыжасы боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Мелдешке республикадан келген бардык спортчулар катышат. Жеңүүчүлөргө диплом жана медалдар тапшырылат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 91 сом 62 тыйын, рубль 97 тыйын, тенге 17 тыйын, Кытай юани 12 сомду түзүүдө. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 17 февраль Кыргыз гидромет кызматы билдиргендей, Чүй, Ысык көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда бийик тоолуу аймактарда кар жайт. Абанын температурасы Чүй областында күндүзү 3-8 плюс белгиси менен, Талас жергесинде 5 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 4-9 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көл областында 1-6 градус плюс белгиси менен, Нарын жергесинде 5 градус суук болсо, Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 3-5 градус жылуу болот. Кыргызстан уктуруусу иш күндөрү таңкы саат 7-де жана кечки саат 5-те биринчи радионун толкунунда. Акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз. Ардактуу радио угуштар, сиздер Таңк Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн өлкө аймагында жалпы эле 1 марттан баштап экологиялык укук бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөткөн айыппулдар күчүнө кире тургандыгы тууралуу бүгүн кеп кылып жатканбыз. Студияда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык техникалык кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Букаров жана Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Азат Ракымов, ошондой эле аталган министрликтин улук инспектору Абай Акматов бар. Дароо эле угарманыбыздын суроосун кабыл алсак, урматтуу меймандар, угарманыбыз телефондон алыстап кетти окшойт. Анда жана жогоруда жалпы эле ушул жагдайга себеп болгон көрүнүштөр боюнча кеп кылсак, эмне себептен мына ушундай болгон,
айыппулдун саны көбөйүп атат. Жеңиш мырза мисалы республика боюнча ушунчалык эле бир экологияга бир оор зыян алып келип жатабызбы? Ар бир көрүнүштөр боюнча айтып өтсөңүз, мисал үчүн бул жерде адам өмүрүнө кооптулук жараткан уулуу калдыктар деп атабыз, радиациялык кооптулукту азайтуу деп атабыз. Мына ушулар боюнча кандай абал, эмне себептен ушундай зарылдык жаралды? Эми бүгүнкү күндө жана дагы бир жолу айтылып кетчү нерсе, бизде акыркы күндөрү өлкөбүздө өзүңүздөргө маалым болгондой мораторий да кирип чыкты. Ошон үчүн министрликтердин тарабынан көптөгөн контроль иштери да жүрүлбөй, жана дагы айтып кеттик, Кыргызстанда иштеп жаткан экология чөйрөдөгү административдик айыппулдар өздүктүк натыйжага ээ болуу үчүн өтө эле аз деп эсептелинет. Ошол эле учурда ишкердик субъекттер баарын айтып кетпейбизем, бузуучулар айыппулду азыраак түшүк деп эсептөө менен төлөнүп, ал жана сиз дагы айтып кеттиңиз, экологиялык айланма чөйрөгө тийгизип аткан таасири бул өтө эле чоң да. Ошондуктан Жеңиш мырза, албетте бул тууралуу айттыңыз. Негизи эле жанагы радиациялык жана ошондой эле кооптулук болуп жаткан уулуу калдыктар көмүлгөн бир топ 90дон ашык жер бар бизде Кыргызстанда. Ошолор боюнча кандай бир абал болуп турат? Албетте бул тууралуу мамлекет тарабынан анын кооптулугун азайтканда рекультивация иштери жүрүп жатат. Башка жакка көчүрүү жумуштары аткарылып жатат, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан. Ошентсе дагы, мисалы үчүн, эколог катары сиздердин пикириңиздер? Жакшы суроо. Бул жана рекультивация жөнүндө айтып кеттиңиз. Биз өзүбүздүн экология техникалык көзөмөл кызматы ыйгарым укуктуу орган ушул жергиликтүү өз алдынча комиссионуна барып, ошол эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары менен биргеликте, мисал келтирилгенде, ошол эле Жалал Абад областында жана золоторудный комбинаттардын иш жүзүндө текшерүү иштери жүрүп барганда, ошол жерден көптөгөн мыйзам бузуучулуктарды байкалган. Ошол жерден да бизге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан жана эле ошо биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жагынан тапшырма берилген. Ошо катуу түрүндө чара көрүүгө жана мындан ары мындай көрүнүштөргө жол албоо үчүн экологиялык жана айтып кеткен рекультивация иштери аябай мыйзам бузуучулар менен жүрүп жатканы белгиленген. Мисал үчүн? Мисал келтиргенде, ошол эле Чаткал областындагы, Чаткал районундагы Кичи Чарат, көптөгөн жер үй дегенде ошол урактарда рекультивация иштери аябай мыйзам бузуучулуктар менен эме кылыптыр. Демек, уулуу калдыктар көмүлгөн жерлер, бүгүнкү күндө ошондой болгон рекультивация иштери. Рекультивация. Эми ал уулуу калдыктар боюнча бай сен бир кыскача айтып кетесиң да. Абай мырза, улук инспектор, сиздин дагы кошумчаңызды угутөлү. Албетте, токой кыйгандар деп атабыз бул жерде, суунун булгагандар деп атабыз. Бул жагынан дагы инспекторлор сиздердин текшерүү иштериңиздерге ушул мораторий тоскоол болдубу же текшерүү иштерин жүрүшү тууралуу айтып бериңиздерчи. Негизи эле кантип ошол мына айыппулдарды сунуштап 1-марттан күчүнө кирет дегенге бир сиздерге дагы бир текшерүү иштердин жыйынтыгы өлгө болуш керек да, жоксу шарт түзүш керек, туурабы? Мисал болуш керек. Ооба, туура айтасыз. Бул жерден эми тоскоол жараткандан дагы көп жылдан бери контроль жүргүзүлбөй, чарба субъекттеринин ишмердүүлүгүнө. Кээ бирки эрежелер ошо чарба субъектилер тарабынан эсинен чыкканбы, көп укук бузуулар аныкталып атат. Ошондуктан бул жерден чараларды күчөтүп, сууну пайдалануу эрежелерди бузгандарга дегенде, сууну кандай пайдалануу эрежелери жөнүндө кеп болуп атат? Эмне болуп эреже бузуп атышат сууну пайдаланууда?
Суу пайдалануу эрежелеринде бул жерде жалпы эле мындай айтылып атат да, ошону да түшүндүрүп берсеңиздер. Суунун жээгин бузуп атабызбы же кандай? Бул жерде саркынды суулар жөнүндө Кеп болуп атат. Кеп болуп атат. Саркынды сууларды ошол керектүү деңгээлде тазалабай туруп суу ресурстарын булгаган учурлар катталган да. Канча учур катталды ошондо? Мисалы үчүн суу бузган, жалпы эле экологияга келтирилген кандай болгон зыяндын көлөмү барбы? Ал боюнча Өткөн жылга маалыматыбыз жок. Жылдын жыйынтыгы отчеттор чыкпадыбы? Анда абай, кечиресиз Азат мырза, шаар жөнүндө кеп кылсак, шаардагы мына ушул көрүнүштөр боюнча токтолуп өтсөңүз. Сиздердики азыр албетте бул мыйзам долбоору коомдук талкууда. Биздики коомдук талкууда. Биз азыр ошол коомдук талкууда учурунда элге, биздин Бишкек шаарынын жарандарына жеткирели деп жатабыз. Ушул боюнча баардыгы колдоп жатат. Анткени мисалы азыркы күндө биз тараптан кылган иш аракеттердин баардыгын массалык маалымат каражаттарына, социалдык баракчаларга чыгарган учурда көп комментарийлер жазылат да, бул каяктагы айыппулдар депчи. Бул ушундай чоң элементар түрдө мисалга алсак, ресторан, чоң бир ири бир ишкана дейли, 5,5 миң сом, 13 миң сом айыппул салып коюп, укук бузууну милдеттүү түрдө жойгондон кийин деле буга аздык кылат, муну жогорулатыш керек деген аябай көп комментарийлер бар да. Азыр деле мына сакталган турат, ошондой комментарийлерди ачып карасаңыздар болот. Ошол себептерден андан сырткары статистикага көңүл бурсак, жанаша жаткан аймагын тазалоо боюнча белгиленбеген жерге таштандыларды таштап, өрттөгөн, жер казуу иштерин мыйзамсыз жүргүзгөндөр, ошол жол жээгиндеги бак дарактарды кыюу, ушул биз сунушталган долбоордо айыппулдарды көтөрүү боюнча 2023 жылы бүткүл Бишкек шаары боюнча 20 миллион сомдук айыппул салынса, ушул жана башка укук бузууларга карата, ал эми 2024 жылы 105 миллион сомдук айыппул салынды. Ошонун ичинен 36 миллион сому Бишкек шаарынын көрүктөндүрүү эрежесин бузгандарга. Андан кийинки эле эң орчундуу маселе болуп, бул белгиленбеген жерге таштандыларды таштоо. Бул 30 миллион сомдук айыппул. 2000ден ашык протоколдор түзүлдү. Бардыгыбызга эле белгилүү, урматтуу президентибиз дагы өзүнүн социалдык баракчасында дагы таштандыны белгилемеген жерлерге таштаганды, аларча эс алуу жайынан дагы өзү таштанды терип элдин бардыгын тазалыкка, тартипке чакырганыбызга да маалым да. Ошол себептен бул айыппулдарды жогорулатып, элдин аң сезимине, көз карашына жана ушул биздин экологиябызды көрүктөндүрүү абалын, санитардык абалын тазалоо боюнча бир максатты көздөп жатабыз да. Албетте ушунча миллиондогон айыппулдар салынып атыптыр, алардын өндүрүлүп жатат. Азыркы өндүрүлгөн саны 80% түзөт. Андан сырткаркы макул эмес болгон дагы учурлар болот да, өзү менен протокол менен түзүлгөн. Сиздер менен соттошуп кеткен учурлар да. Соттошкондор бар, комиссия тарабынан салынган бар. Кээ бирөө өзүнүн чындыгын талашып, бардыгын эле биз баягы салынган айыппулдар төлөнөт дегенден да алысмын, эми 1-2% ушул өзүлөрүнүн чындыгын талашкан да учурлар бар. Эми ушунча болгон айыппулдар бул жалаң юридикалык жактар. Айыппулдар юридикалык жак, жеке жак баары билип келип. Баардыгы билип келип, мамлекеттик, муниципалдык органдарга дагы мыйзам бузуу катталса, аларга дагы чара көрүлүп жатат да. Албетте, мэрия бүгүнкү күндө мэриянын тийиштүү кызматкерлери, башка дагы мекеме ишканаларыңыздар бар эмеспи? Алар тынымсыз ушул көзөмөлдөө иштерин жүргүзүп атат, интернетке чыгып аткан материалдар дагы бар, ошол жерлерде дагы жанагындай болгон таштандыны жолдун боюна төгүп кетип аткандар же болбосо туура эмес. Негизи эле бул жаатта бизде Бишкекте абал мына ушундай. Негизи эле бул айыппул менен канчалык биз маселени чечкенге болот деп айтсак болот бул жалпыңыздарга? Эми биз айыппул салып коюп эле маселени ошо менен чечебиз дегенден да алыспыз да. Бул бирден бир 11 баскыч болсо, ошонун бир баскычы деп айтсак болот да. Айыппул салуу бул бир жардамы, бирден бир пайызын түзөт дейли. Андан сырткары биз ушул эле азыр сиздер менен отуруп элге жеткиргенибиз дагы бир ошол нерсе менен күрөшүү. Биздин муниципалдык инспекциянын инспекторлору тарабынан Бишкек шаарынын жерме жер кыдыргандар. 4 районунда муниципалдык аймактык башкармалыктар менен бөлүнгөн, микро участоктор менен бөлүнгөн укук бузууларды каттап
айыппул чараларын көрүп, андан сырткары ошолорду алдын алуу боюнча дагы түшүндүрмө иштерин жүргүзүп беришет, билдирмелерди таратышат. Канчалык жардам берип атат анан? Жардам берип жатат го, эми көргөн адамдар өтө эле көп. Өзүңүздөр көрсөңүздөр Канчалык бүгүнкү күндө биздин шаар тургундары дагы өздөрү ушул айлана чөйрөгө этият мамиле кылуу дегенди түшүнүп калды десек болот. Баарыбыз тең эле таштанды таштабайлы деп аракет кылып атабыз, бирок мындай көрүнүштө мындай бир мисал айтайын. Эми биздин жумуш аркылуу белгилемеген жерге таштандыны таштоо, элементардуу түрдө эч ким көрбөй калат деп таштай берчи эле. Былтыркы жылы биз көптөгөн онлайн видео камераларды орнотуп, айыппулдарды салып, ошол жарандарга карата кыдырып табып, очойгон бир КАМАЗ таштанды үйүлүп калган жерди биз таптаза кылып тазалап жатабыз да азыркы күндө. Ушул кандай десем, бир замандын талабына жараша камералардын жардамы менен. Андан сырткары сиз айткандай, сиздин сурооңузга жооп катары элдин активдүүлүгү кетип баратып видеого, сүрөткө тартып туруп, атайын биздин кыска номерлорубуз бар. Жакында ишке киргиздик мобилдик тиркемени «Менин шаарым» аттуу. Мэрге кайрылуу деген түздөн түз функциясы бар. Ошол жактан кетип баратып эле уюлдук телефон аркылуу сүрөткө тартат, адресин жазып туруп, комментарий калтырып коюп атат да, ушундай мыйзам бузуу, ушунун боюнча чара көрүп бериле деп. Милдеттүү түрдө жеринен карап, кайра өз убагында жооптор кайтарылып жатат да. Жарандар жолдо кетип баратып эле жанагы терезесинен тамекинин калдыгын ыргыткан боюнча канча деген айыппулдар салынып атат. Бишкек шаарындагы жашыл аймактарга токтогон автоунаалар боюнча дагы көп иш жүрүп атат. Газондорду тебелеп, бактарды сындырып, жанагы парковка кылып атышпайбы, ошолор боюнча дагы кошумчалай кетчү нерсе, ошол боюнча дагы айыппулду жогорулатуу дагы сунушу киргизилип жатат. Биздин жашыл аймактарыбызды көбөйтүп, экологияга болгон таасирди көбөйтүшүбүз керек да. Андан сырткары ушул Бишкектеги тыгын маселеси менен ыш маселеси көп болуп атпайбы элдин оозундагы. Ошол ыш маселесине биздин мэрияга берилген ыйгарым укуктарды болушунча ишин алып барып, айыппулдарды жогорулатып, андан сырткары түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, газификация жүрүп атат. Бишкектин так ортосундагы маршруттук каттамдар чыгарып, газда жүргөн автобустар кирип атат. Бүткүл муниципалдык менчикте турган чоң ири ишкана мекемелеринин баардыгы тең газ менен, көмүр менен, от казандар барларынын баары газ менен өткөрүлүп, ушундай иш аракеттер жүрүп атат да. Анан айыппулдарды көбөйүшү ушу аябай бизге тынчсыздандырып жатат. Коомдук талкууда бул дагы бир топ сунуш пикирлер кошулат, каршылыктар болот, макул болгондор бар, ал балким мындан да көбөйт дегендер болушу мүмкүн. Бул азыр сиздердин сайтта илинип турат десек болот. Коомдук талкуу деген сайт бар. Ошол жакка жазып, баардыгыңыздар өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди да калтырсаңыздар болот. Балким кимде ким белгиленбеген жерге таштандыны таштоо азыр 5,5 миң сомдук айыппулду өлчөмүн түзсө, жеке жактар үчүн 7,5 миң сомго көтөрүп атабыз да, 2 миң сом жогорулатып бул бир баскычка. Ал аз, 12,5 миң, 15 миң кылыш керек деп оюңуздар калтырсаңыздар, же азайтыш керек десе, же калтырыш керек десе, ошол жака өзүңүздүн салымыңызды кошуп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыздар болот. Эске алынат, Албетте, сиздердики коомдук талкууда ал эми жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин айыппулдар, экологиялык айыппулдар, бул 1 марттан баштап күчүнө кире турган мыйзам. Анда Жеңиш мырза, сизде кеп кантип ушул айыппулдар менен эле биз экологиялык мыйзам бузгандардын санын азайтышыбыз мүмкүнбү? Же башка дагы чараларыңыздар барбы? Эми жана баса белгилеп кетчү нерсе, жана муниципалдык инспекциянын кызматкери да өкүлү да айтып кетти. Эми албетте бул штраф менен эле биз бул ишкерлик субъекттеринин эл арасында бул жоюлуп кетүү дегенден алыспыз. Албетте бул ошол эле жанагы айтып кетти, бул бирден бир тепкичтери жанагы эле бул жана ишкерлик субъекттерин жана жеке жактардын өзүнүн мындай айтканда жоопкерчилигине мындай билип, сезип катары ушул штрафтар көбөйүлүүдө да. Албетте биз алыспыз, бул же бул мамлекеттик бюджетке келтирилип чоң бир эме болот деп, же биз ушундан мындан ары ишкерлик субъекттер же жеке жактар жоопкерчиликти тартып калат деп, же анткени
эми биз бул мыйзам долбоорун жасаарда дагы албетте бул СНГ боюнча статистикаларды да карап өттүк. Жогоруда угармаңыз айтып өтпөдүбү Сингапурду мисал кылып, Сингапурду айтып кетти. Негизи бизди бул мыйзам долбоорун жасап жатканда бул СНГда мындай айтканда эми Кыргызстандын бул айып пулдары ушу укук бузуулар кодексинде биздикинен эң асты эле эсептейбиз. Ошол эле Казакстандыкын, Өзбекстандыкын, Россияга мамлекет, коңшу мамлекеттердин караганда биздикинен 2 эсе 3 эсе айып пулдар көп да. Ошол жакта да биз статистикалар менен эметип, ошол эле маалыматты, массалык маалыматтар каражаттары менен биз ошол жактарды бүт карап чыкканбыз. Ал жакта да ушундай мисал келтирилген. Эми бул штраф менен бардык эмелерин алышпыз деп, ошол кичине болсо дагы бул бир тепкичтин бир түрү да, адамдардын, ишкерлик субъектилердин өзүнүн жоопкерчилиги кичине каралабы дегенчи. Албетте биз бул штрафтан салдабастан эле биз жанагы өзүбүздүн милдеттерибизге ылайык түшүндүрүү иштери көп жүрүп жатат азыркы учурда. Талаптарды, экологиялыктарын сактоодо ошол эле биздин кызматкерлер тарабынан. Албетте бул жерде экологиялык экспертизаны өтүүдөн баш тарткандар деп атпайсыздарбы, мына ушундай болгон сиздер айып пулдар же башка дагы бир жагдайлар боюнча талашмас эле болуп калышы мүмкүн да. Бул жерде экспертиза деген ошондо баш тарткан учурлар да болот. Албетте андай учурлар көп эле болот. Мисал келтиргенде эми биз штраф салат учурганда жеке жактарда болот, ишкерлик субъекттер тарабынан болот, өздөрүнүн укуктун алар дагы эми аларда юристтери бар, сакташ керек болот да. Албетте биз бүгүнкү күндө мына ушул укук бузуулар кодексинин негизинде эгерде жеке жактар ишкерлик субъекттер өздөрүнүн кылып аткан ишмердүүлүгүн мыйзамдуу деп табышса, биздин өзүбүздүн ошо ар бир министрликтердин ошо айып пул сала турган органдардын арасында өзүнүн комиссионный орган бар. Эгерде алар мыйзамдуу деп иштерин эмесе, биз 10 күндүн ичинде аны карап бергенге милдеттүүбүз да. Биз ошо комиссионный аларды ишкерлик субъекттин ошо юристтери менен биргеликте болуп, ошону карап туруп тактап, биз ошол мыйзам туура колдонулду экспертизаны биз салып аткан штраф туурабы, туура эмеспи, ошол жагдайды карап туруп, анан биз ошону дальше 10 күн ичинде токтомду чыгарып, же болбосо алардын биз тараптан барган эмеси мыйзамсыз же мыйзамдуу деп таап, анан чечим чыгарылат да. Мына ошондой болгон мыйзамсыз бузуулар жөнүндө сиздерде дагы текшерүүлөр мурда баягы мораторий бар болуп тоскоолдук жаратып келчү эмеспи? Мына алынды. Эми кандай алдыңыздарга иш план коюп атасыздар? Мисалы үчүн кандай текшерүү иштерин жүргүзөсүздөр? Өзүңүздөргө маалым болгондой, мыйзам бар, ишкерлик субъектлерди текшерүү түрүндө мыйзам бар. Ал мурунку учурда бизде болсо мониторинг, то есть мораторий жобоганда биз только плановый проверка менен барылчу, то есть не плановый менен, плановый проверка. Кааланышта. Азыркы күндө бүгүнкү биз ошо Министр экономика коммерция тарабынан биргеликте ошо плановый текшерүүлөрдү уже бекитилди. Эми мындан ары ошо жеке жактар менен ишкерлик субъектлердин текшерүү чаралары алдын ала пландап алуудан барасыздар. Албетте алдын ала пландалып, бул уже биз ошо барар учурда 15 күндүк, 10 күндүк уведомление берип, анан биз текшерүүгө барабыз да. Негизи эле ушул алдын ала пландап барган текшерүү иштерине дагы көптөгөн наразылыктар бар. Сиздер барып эскертип койсоңуздар, ал бүт бардык жерин тазалап коюп, сиздер кеткенден кийин кайра ошону кылат деп. Абдан жакшы суроо да. Бул биз боюнча да бул көптөгөн мындан айтканда бул 2017-2018-тен бери көтөрүлүп келатат да бул ошо. Анткени сиз туура айтып кеттиңиз, биз ошол уведомленияны берердин алдында кээ бирөө уже мындай айтканда даярданып алат да, өздөрүнүн мындай айтканда катачылыктарын жоюп коет да. Биз барганда уже ал мыйзамсыздыктарды табыш кыйыныраак болуп калып, биз бул боюнча бир нече жолу ушул боюнча дагы мыйзам долбоорлорун иштеп, бүгүнкү күндө мындай каралууда болуп жатат. Азыр биз дагы ошол анткени ошо ишкерлик субъектлерди барарда алдын ала уведомление, без уведомления барып күтүүсүздөн барып текшергенде, үстөн барганда ошондо мындай биз өзүбүздүн ойлойбуз, ошо иштин дагы натыйжасы болот. Натыйжасы жакшыраак болобу деп
үмүттөнөбүз да. Бизде Facebook пайдалануучубуз Фатима Жусуповна Жаманбаева дейт, экология инспекторлорду убактылуу ишке кабыл алуу керек дейт. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Штатный. Албетте. Бүгүнкү күндө биздин ошо жана айтып кеткендей 338-токтомдун биздин ошол экология техникалык кодекстин жобосу негизинде биздин өзүбүз ошо нештатный инспекцияларды дагы тартып алып биргеликте эме кылсак да болот. Бүгүнкү күндө азыр биздин буйрук менен иштелип чыкты. Азыр ошол нештатный инспекциялар менен биргеликте иш алып барууга ошо даярдалып жатат да. Азыр кача кызматкерлердин бүгүнкү күндө активисттер көп да. Ошол эле кайдыреге карабастан ошо экологик жактан техникалык коопсуздуктарды таап коопсуздоого бир нече жардам көрөбүз деп ушу нештатный инспекциялар бизге мындай айтканда заявкасын таштап жүргөн да. Жардам берет. Жардам берет. Азат мырза, албетте бул жерде дагы бир жагдай укук бузуулар кодексинин 188-беренеси дейт. Бул жерде жанагы токтоп туруу эрежелерин бузуу, жөө өтмөктөн өтүп бараткан адамга жол бошотуп барган, телефондон сүйлөшүп бараткан айдоочулар боюнча дагы. Бул боюнча азыр мен экинчи иретке токтолоюн. Азыр жогорудагы сиздердин бир оюңуздарга кошулуп кетейин деп атам. Өзүм жеке оюмду билгизипчи, пландык текшерүү боюнчачы сиз айткандай даярданып алат деп атпайсызбы? Мугалимге мисалы катары айтсак, эртең жат жазуу болот, даярданып келе. Ушул тема боюнча деп даже могул саптан бул сапка чейин эртең жат жазуу жаздырам десе деле ката кетиргендер болот да. Ушул ишкердик менен мамлекеттик жана муниципалдык органдар текшерүү учурунда деле ошондой да. Ал канча даярданбаса дагы текшерүүчү орган аны таап алат. Кайсы жактар кир болуп тазаланып калган, мыйзам бузуу бар болуп жоюлуп калган, ушундай иш аракеттер жүрүп аткан ал билинет. Ошо бирден бири ушул эскертип туруп барып деле текшерип турса көп салым болот да. Чем ушундай мораторий киргизип билгениңерди кылгыла, көзөмөл жок, силер иш аракетиңерди жүргүзө бергиле деп аларды мындай таштап койбой деп ойлойм да. Сиздер деле өзүңүздөрдүн жаатыңызда жана угуп аткан ар бир угарман деле билет болуш керек, кайсы жакта иштебесин, аларды текшерүүчү келгенде канча бир 10 күндөп даярдансаң деле милдеттүү түрдө бир кемчиликтер таап кетет да. Ал эми 188-берене боюнча бул азыр жергиликтүү органдарга карата берилген эмес бул берене. Бул берене МВД тарабында каралган берене болуп эсептелинет. Ошол беренени бизге ыйгарым укуктук орган катары бөлүп бергиле деп биз сунуш киргизип жатабыз. Мэрия тарабына ошол мажбурлап эвакуациялоо боюнча эрежелерди бузган боюнча автотранспорттарларды жүктөп кетүү, жашыл аймактарга, тротуарларга, жанагы жол эрежесинде белгиленген жерлерге токтотуп коюу боюнча бир катар сиздерге мына ушундай болгон жогоруда айткан жол тыгындары боюнча маселелерге биз өзүбүз мэрия тараптан да көп өзүбүздүн салымдарыбызды кошуп аракет кылалы деген. Шаар бийлигинин дагы өзүнүн аракеттери. Чоң рахмат, урматтуу меймандар, берген маалыматыңыздар үчүн ыраазылык билдиребиз. Элибиз байырдан табигат менен эриш аркак жашап келген дейбиз. Демек улуулардын мурасын келечек муунга өткөрүп берүү ар бирибиздин көз каранды экен. Ардактуу радио угуучулар, бүгүн өлкөдө экологиялык мыйзам бузгандарга айып пулду жогорулатуу жаатында жалпы эле ушул мыйзамдын күчүнө кириши деги эле бүгүнкү күндө мэрия тараптан дагы бул коомдук талкууда турган мыйзам долбоору тууралуу кеңири кеп кылдык. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык техникалык кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Жеңишбек Букаров жана аталган министрликтин улуукый инспектору Абай Акматов, мындан сырткары Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Азат Ракымов маалымат берди. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Бул уктурууну сиздер Биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасынан кайталап көрсөңүздөр болот. Түз эфирде кыскача жаңылыктардан соң түз байланыш улантат. Толкундан алыстабаңыздар.